Надежда айым эл аралык коомчулук дагы жакшы билгендей, Кыргызстандын соттору Өмүрбек Текебаевдин ишин баардык инстанцияда териштирип, райондук соттун өкүмүн өзгөрткөн жок. Мыйзамдык жактан Кыргызстанда бул ишке чекит коюлуп, сот саясатчыны айыптуу деп тапты. Мындай шартта сиздер айтып жаткан эл аралык механизмдер кандайча иштейт? Действительно, в Кыргызстане пройдены все инстанции судебной системы, но Ооба, сиз айткандай, бул иш Кыргызстанда бардык сот инстанцияларынан өттү. Ошол эле маалда Текебаев Улуттар уюмунун адам укуктары комитетине арыздана алат. Жеке арыздарды кароо боюнча факультативдик протокол буга жол берет. 18 эл аралык эксперт Текебаевдин иши боюнча өз ой пикирин билдире элек. Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пактты ратификациялаган. Ага таянып Улуттар уюмунун адам укуктары комитети жеке арыз боюнча өз сунушун бере алат. Андыктан Текебаев азырынча өзүн коргоонун баардык мүмкүнчүлүктөрүн колдоно элек. Алдыда чоң иш турат. Анын адвокаттарынын жана жарандык коомдун активдүү позициясынын көмөгү менен саясатчы өзүн коргоонун улуттук механизмдерин колдонуп бүттү. Эми эл аралык коргоонун алкагына өтүүдө. Биз болсо эл аралык механизмдерге Кыргызстандын бийлиги кандай реакция жасаарына карашыбыз керек. Абактагы саясатчы мындай мүмкүнчүлүктү толук колдонсо акыйкаттык орношу мүмкүн. Ошол эле маалда Текебаев кандайдыр бир каршылыктарга туш келиши да мүмкүн. Эгер андай болсо коомчулукка кабардар кылабыз. Кыргызстанда бул иштин жагдайы татаал экендиги талашсыз. Бирок буга чейин кыргыз бийлиги мындай иштерге оң болобу, терс болобу өз реакциясын билдирип келген. Андыктан биз адилеттик орнойт деген үмүттү өчүрбөй турабыз. Следовательно, мы сохраняем надежду на восстановление справедливости. Түрмөдө жаткан кыргызстандык саясатчынын иши боюнча сиздер даярдаган документтер Улуттар уюмунун атайын баяндамачыларына берилгенден кийин алардын полномочияларына эмне кирет? Алар эмне иш аткара алышат? В мандат спецдокладчиков ООН в мандате есть такие полномочия, но, к сожалению... Улуттар уюмунун атайын баяндамачысынын мандаты абактагы кишини жеринен барып көрүп келүүгө жол берет. Тилекке каршы биз сыяктуу укук коргоочу уюмдар атайын баяндамачынын чечимине таасир эте алышпайт. Биз атайын баяндамачыны иштин жагдайы менен гана толук кабардар кылып турабыз. Ал болсо мандатынын алкагында кыргыз өкмөтүнө өз каналдары аркылуу чукул билдирүү жиберет. Андан кийинки алардын кат кабары эмне сөз болуп жатканы жабык шартта жүргүзүлөт. Түрмөдөгү Текебаев дагы аралык алкакта иш жүрүп жатканын биле алат. Ошол эле маалда Европарламенттин жана АКШнын конгрессмендеринин Кыргызстанга барып, Текебаев менен жолугушууга уруксат сурап, аны ишке ашырууга мүмкүнчүлүгү бар. Биздин максатыбыз болсо бардык тарапка туура, так маалымат берип, алардын өз мандатынан колдонуусуна өбөлгө болуу. Бул иш тууралуу адам укуктары боюнча эл аралык бардык уюмдар кабардар болгон соң Кыргызстандын өкмөтүнө дагы маалымат берилет. Биз эл аралык тиешелүү уюмдарга кат түшүндүрмө жазууга бир топ убакыт короттук. Биздин уюмга эле 100дөн ашуун киши кайрылып, Текебаевдин ишине байланыштуу комментарий калтырышкан. Оппозициялык саясатчы Текебаевдин иши өзгөчө мааниге ээ. Анткени лидеринин айынан партиянын мүчөлөрү куугунтукка кабылууда. Алардын арасында камалгандар жана дискриминацияга дуушар болгондор бар. Кыргызстанда жарандык саясий укуктар сакталышы үчүн болгон күчүбүздү өрөйбүз. Огромный интерес к его ситуации. Надежда айым, Кыргызстанда түрмөдө Өмүрбек Текебаевдин укугу бузулуп жатат, ага басым көрсөтүлүп атат деп айтып келатасыз. Сиз жетектеген уюм Францияда жайгашкан. Анан алыстан туруп абактагы саясатчынын жагдайын кантип билип жатасыздар? Ну, во-первых, наша организация имеет уникальный опыт дистанционного мониторинга. Биздин уюмдун аралыктан туруп мониторинг жүргүзүүдө тажрыйбасы бар. Биринчиден, өлкө ичинде жайгашкан волонтерлорубузга таянабыз. Ошондой эле Текебаевдин адвокаттары жана бул окуяга жакындан көз салган активисттер менен такай байланыштабыз. Бардык сот процесстерине онлайн көз салып турдук. Баш кеңсебизде болсо бир адам жарандык коом өкүлдөрү менен үзгүлтүксүз кат кабар алышып, медиага чыккан комментарийлерге көз салып отурат. Биз чакан баяндамаларды даярдап, эл аралык уюмдарды кабардар кылып турабыз. Текебаевдин иши боюнча Европарламенттин депутаттары менен байланыштабыз. Азыр бул ишке АКШ конгрессинин өкүлдөрү кошулду. Ушул тапта Улуттар уюмунун атайын баяндамачысынын жардамчылары менен иштешип жатабыз. Кылмыш иши толугу менен саясий негизде ачылып, саясатчыны келаткан президенттик шайлоого катыштырбоону көздөгөн. Андыктан Улуттар уюмунун эркин ой билдирүү боюнча атайын баяндамачысы бул ишке баасым берип, өз оюн айтсын деп маалымат берип жатабыз.
Текебаев абакта кандай шартта отурат деген маселеге келсек, саясий партиянын лидери ар намысына шек келтирген шартта отурат. Бул аны дискредитациялоо максатында атайын жасалууда. Биз мына ушуга басым коюп жатабыз. 24 саат бою 3 видео камеранын алдында болуу адамдын жеке чөйрөсүнө кийлигишүү, адамды коомдон бөлүп, эркиндигинен ажыратуу деген анын жеке ар намысына шек келтирүүгө жол бербейт. Мындай нерсе Улуттар уюмунун кыйноолор боюнча атайын баяндамачысынын көз жаздымында калбашы керек. Биз ушуга дагы көңүл буруп жатабыз. Адам укуктарын коргоонун кепили болгон Кыргызстандын президенти өз өлкөсүндө адамдын фундаменталдык укуктары менен эркиндигинин сакталышы үчүн болгон аракетти көрүүгө милдеттүү. Кыргызстандын саясий айдыңында Конституцияда каралган укуктар менен принциптердин сакталышы мамлекеттин негизги түркүгү. Дагы бир белгилей кетүүчү нерсе, Текебаев кандай шартта болсо дагы коомго таасир этип, өз талапкерлеринин урмат сыйына татыктуу бойдон. Бул анын бышып жетилген саясатчы экенин айкинелейт. Сторонников, это очень важно, это говорит о его зрелости.